Алар акчаны тараткан билишет, анын акчаны жасаган билишет. Биз тараткандай болбойбуз. Эгерде биздин элибиз азыр акчага сатылса, анда эч ким анан наалаган кереги жок. Азыр ким кан соруп атат? Ким? Азыр баарыбыз эле билгендей Матраимовдун каны кан соруп атат. Силер ушул Матраимовдорго каршы чыкканга даярсыңарбы? Мен үчүн ушул эле бир маселе, дегенде жок. Сиздердики жетеби буга документтер? Токтотконго өзүм жоопкерчиликти алам. Жаңы бир кошулуу пайда болду. Бүгүнкү күндө ата мекенин астында жаңы дем ооран астында биригип атасыздар. Бул биригүү туруктуу болобу, кандай болот? Менин оюмча бул биригүү чын эле туруктуу болот. Эмне үчүн? Анткени азыркы учурда баарыбыз эле көрүп аткандай кээ бир кландардын күчү аябай күчөп эле баратат күндөн күнгө. Ошол эле мындай баарыбыз эле билгендей эле Мекеним Кыргызстан партиясы, Биримдик партиясы, Кыргызстан партиясы, мындай бийлик партия катары булар көпчүлүктү алабыз дегендей ойлору болуп атат. Анан ушундай эле баарын биз ушундай эле коррупциондук схемалардын баарын өзүн башкарып, ушунун баарын биз уланта беребиз дегендей бир ойлору болуп атат. Ошону жокко чыгарыш үчүн күчтүү бир оппозиция керек да. Өзүнчө азырбы, кийинби бөлүнсөк дагы андай күчтүү оппозиция боло албайбыз. Ошон үчүн бири-бирибизди жактырбасак дагы, бири-бирибизге кичине мындай майда чүйдө бир таарынычтар бар болсо дагы, кемчиликтерибизди көрүп атсак дагы, биякта бир күч болуп, бирге чыгып, ушундай арам бир болуп аткан жумуштарга биз биргеликте каршы чыгыш керек болуп атат да. Ошол үчүн бизде кыргыз элде деле дайыма эгерде бир оор заман болуп калса, бир чоң бир душмандар келип барып атса, ошондо бирге жеңгенге ошондой гана шанстар бар болчу да. Менин оюмча ушул чоң бир душманыбыз бул коррупция. Кыргызстанда эң чоң душманыбыз бул коррупция. Мунун чукулап баштаганда аябай терең кетебиз. Ошол үчүн биякта бул жалаң гана ушул азыркы бийликтин системасы эмес, биякта каралардын дагы ар кандай криминалдын дагы ичиндеги бар. Биякта эл аралык мамилелерге дагы тиешелүү нерселер болот. Бирок түп тамыры менен коррупцияны Кыргызстанда жеңиш керек. Мен ошого ишенем. Менен анан ушул коалициянын ичинде экинчи болуп келип атам. Биринчи Жанар Акаев болот, экинчи мен болом. Анан жеке мен ушул коррупция менен каршыны мындай өзүмө жоопкерчиликти алганга даярмын да. Эми сиз жаңы бир алгачкы жолу мындай депутат болуп баратасыз, жаңы жүзсүз, мындайча айтканда көпчүлүгү сизди дагы деле тааный элек да. Бирок сиздин кошулган партияда көпчүлүк сындар айтылып атат. Ошол эле эскилер, ошол эле эч кандай жаңылануу болбойт деген сын пикирлер да болуп атат да азыркы күндөчү. Сиз буга кандай карайсыз биринчиден? Анан экинчиси, сиз өзүңүздүн жаңы жүзүңүздү булар менен кошулуу менен булгап албайсызбы? Эми мынтип сыртта отуруп алып, мен жакшымын деп жөн эле жамандап бирөөлөрдү эмете бергенден же өзүңдүн кандай десең иш аракеттериң мындай бийликке айтсаң, мындай айтасың, мону жазагыла, муну өзгөрткүлө деп. Мына биз ошол эле контрабанда маселени мен 4-5 жылдан бери эле Жогорку Кеңешке, өкмөткө, президентке дагы айтып аттым. Эч кандай өзгөрүүлөр жок. Контрабанда өтүп атат да. Ошол эле дыйкандардын немелерин айтсак, мына биз 3 күнгө өзүбүздүн группаны түзгөнбүз. Группа түзүп контрабанда менен күрөштү. Ал балдарды 3 күндөн кийин пистолеттер менен бандиттер тоого алып барып коркуткандан кийин алар качышты. Бирок ошол 3 күндүн ичинде биздин продукциянын баасы 2 эсе көтөрүлдү. Бул ошол мисалы үчүн 45-50 сомдон сатылып аткан нерселер 100 сомго чейин көтөрүлгөндө элестеткиле, биздин эле ассоциациябыздын ичинде мына 20 тоннага чейин жакын бир күндө чыгарылат продукциячы. 20 тоннаны 20 миң килограммды 50 сомго көбөйткүлө, биз бир күндө миллион сом биздин дыйкандарыбыз, биздин эле кичинекей ассоциациянын ичинде миллион сом күнүгө утулуп атабыз. Ушуну көтөрүп атып уже чарчадым да. Башка бирөөлөрдөн мына чечим кабыл алат, бир нерсе кылат деп күтө бергенден чарчадым. Ошол үчүн жоопкерчиликти уже өзүбүзгө эле алып, ооба кээ бирлер айтышы мүмкүн, мындай сен мындай өзүңдүн атыңды жаман кылып алдың, булгап алдың дегенде болчу. Бирок
биякта тарых көрсөтөт. Эгерде ушул контрабанданы токтотсок, коррупцияны токтотсок, анда биякта мындай өзүбүздүн атыбызды кайра ак болгондой кылып, кандай болсо ошондой кылып эле калтырганга мүмкүнчүлүк болот да. Бирок бул жакта чын эле элдин колдоосу керек. Бул аябай бир чоң мындай менин оюмча өзүм үчүн, өзүмдүн өмүрүм үчүн аябай чоң бир кадамга бардым. Бул өзүмдүн мурунтан бери алып бараткан бизнесиме коркунучтар келет. Бул өзүмдүн үй бүлөлүк, бул кандай десем, үй бүлөдө тынч жашаганга дагы көп мындай коопсуздук дагы жаратат. Эмне үчүн кандай коопсуздуктар? Эми биз билебиз да, бийлик деген күчөп баратканда, азыркы учурда мына акыркы жылдары өзүңөр деле көрүп аттыңар, тиги өлтүрүп аткандарды, тиги ошол эле Турциядан бирөө свидетель катары болуп турду эле, аны өлтүрүп кетишти. Башка жактардан дагы мына аэропорт жактан бирөөнү багажникке тыгып салышты. Башка Токмокко, эмеден Кочкорго алып барып өлтүрүп кетишти. Ушундай өлтүрүп аткандары бул биз үчүн мындай чоң коңгуроо да. Биз эгерде дагы ушинтип коркуп отура берсек, анда эч ким бизге мындай көтөрө албайт да. Эч ким бизге жардам бербейт. Ошол үчүн азыр биз биригип туруп, ушул жаман бир кишилерге, жаман бир ушу криминалга, коррупцияга бирге мындай урбасак, эртең бизди эч ким мындай сурабайт да. Мына Уинстон Черчиллдин жакшы сөздөрү бар болчу да. Билимдүү кишилер бирикпей бири-бири менен мындай сын пикирлерди айтышып турганча, билими жок, начар кишилер биригип алып туруп, ушул билимдүү кишилерди өзүнчө асып салат дейт да. Ошентип бизди азыр ушул шайлоолордон кийин ар бирибизди өзүнчө асып салбаш үчүн биз бирдиктүү болуп, ушул жаман кишилерге, кара кишилерге каршы чыгыш керекпиз. Андан башка жол жок. Аны эмне үчүн именно ушундай кишилер менен бириктик? Эмнеге ушуга бардык? Анткени ким дагы бар? Мына баары азыр билгендей эле чоң казат бар. Чоң казатка бирок биз биригүүнү маселени көтөргөнбүз. Чоң казат боюнча сурайм өзүнчөчү. Ошол бир айтып коеюн. Силер ушул Матраимовдорго каршы чыкканга даярсыңарбы? Мен үчүн ушул эле бир маселе да. Дегенде жок. Сиздердики жетеби буга духуңуздар? Мен жеке ошону айтып атпаймынбы, ошону көтөрүп, ошону аягына чейин чыгарганга, токтотконго өзүм жоопкерчиликти алам. Эгерде биякта мына бирок ошол саясатчылардын арасында биз билебиз, Текебаев деле убагында кандай кемчиликтери болбосун, бирок ошол эле Атамбаев күчтүү болгон кезде жалгыз бир саясатчы катары каршы чыккан да. Сариев жөнүндө дагы көп уккам, ошол эле мен мындай ошол бир алар менен бирге мурун Бакиевке каршы чыгып аткан кезде дагы башка саясатчыларга караганда аянтка чыгып, эч кимди качпай, коркпой чыккан бул дагы дух керек да. Менин оюмча биякта духу көбүрөөк, күчтүүрөөк кишилер чогулуп атат. Ошол биригүү дух менен дагы мындай ар бирибиз мындай кошулуп туруп, бир күчтүү бир мунчну болуп туруп соксок болот да. Мен үчүн акыркы тамчы бул менин атам каза болгону болду да. Бул жөнүндө да блог жасапсыз, Facebook'тачы. Атаңыздын өлүмү тууралуу, эки байкеңиздин, ошондой эле эжеңиздин өлүмү тууралуу. Мисалы үчүн бир байкем 86-жылкы болчу да. Жапчаш болуп эле милиционер болуп, романтик болчу. Мен буларга токтоттум деп, Токмоктон бир чоң контрабанданы кармап, аякта наркотрафик бар болчу. Ошону токтотуп туруп, чыгарганда, эмеге баарын отургузуп салганда, аны начальствосы алып туруп, эртеси күнү чыгарыптыр, аябай чоң партия болчу экен да. Тарыхта чоң партия болуптур. Наркотик дагы жок, тиги кишилер дагы жок. Анан начальствосы келип, бир планерка кылганда айтыптыр, силер жаман иштеп атасыңар дегенде, мен байкем чыгып алып айттыр, силер ушундай кишилерди, бандиттерди баарын коюп атсаңар, каяктан результат көрсөтөбүз деп ушул системага каршы чыккан, тилекке каршы ошолор менен согушуп атып, бир күнү ошентип каза болуп калган да. Ал кайра эле ошол бандиттерге каршы чыгарышкан байкемди. Ал чыгып атып, тияктан ошо бир машинанын ичинде авария болуп, анан каза болуп калган да.
Атаңыз, эжекеңиз? Атам, эжелерим болсо, эжем бизде мындай болду. Ушул медициналык тармакта катуу бир кризиске кирген үчүн медиктердин айлыктары 7 миң, 10 миң сом болот атса, 5 миңге өрлөп 3 миң сом алып аткандар болот атса, кайра эле өнүккөн өлкөлөргө баралы, аякта 2 миң, 3 миң доллар, кээ бир жактардан мен досумду Швейцарияга чакырып, 12 миң еврога чакырып атышат айлыгы менен. Бизде кантип ушул 7 миң сомго касыл киши жашасын? Анан бул эмнеге түртүп атат аларды? Булар тети фармацевтический компаниялар менен келишим түзүп, ошолордун дарыларын сатсын, проценттерин алсын дегенге түртүп атат. Булар эптеп эле бирөөлөрдү союп, операция кылып, ошондон акча шабашка жасасын дегенге түртүп атат. Ошондой мен атамдагы ошондой шабашкага илим калган да. Атамды сопсон турган атамды бирөө коркутуп, азыр операция кылбасаң жаман болот деп туруп операция кылдырган. Операция деген атам ракы жок болчу. Рак деген оорусу жок болчу. Анткени жылда швейцаристер карап турчу атамдычы. Өпкөсү таза болчу, рак жок болчу. Операция кылгандан кийин атамда ошого чейин воспаление бар болчу экен да. Операция кылгандан кийин ошол раковый клетка ойгонтуруп, дагы башка бирөөлөр дагы бизнес жасайын деп жөн эле сен жата бер, бизге төлөй бер акча палаталарга деп витаминдерин сайдырып берет. Витамин болсо раковый клеткаларды көбөйтүп туруп метастазага алып берет. Андан кийин уже башка частный клиникаларга алып барганда бирөө өпкөсүн тарттырганда ошол жактан рак опухольду көрөт. Опухольду көргөндө биопсия кылдырат, биопсияны тура эмес жасашат. Жакшы болгон бир өпкөнүн клеткасын жулуп алат, аяктан болсо инфекция киргизет. Атамдын күнүгө мына мен көзүмчө атам аябай начарлап баштады. Сопсону менден күчтүүрөөк болчу атамчы. Аябай сопсонуп турган эле мына жаңы жылды чогуу өткөздүк. 7-январда эжемдин туулганын чогуу өткөздүк. Ошентип эле 1,5 айдын ичинде атам күйүп кетти. Ушул мамлекеттеги кризис үчүн. Ушул мамлекеттеги медицина тармактагы кризис үчүн. Башка эжем болсо айылда жашап жүрүп, айылда ошол почкалар отказ болуп аткан эч ким сезбей, билбей, пока эметкенче Бишкекке алып келгенче 2-3 күн өтүп кеттир. Анан биякта анын ошол элементарный бир гемодиализге орун болбой, аякта очередь бүтүп бары. Андагы билесиңер, эгерде частныйга барса канча акча төлөш керек. Ошонун баарын ал мен эптеп ошо бир жактарга киргизип, жазатып эметип атканда дагы өпкөсүнө суу толуп, тромб болуп, ошо менен жарылып кеттир да. Ошо менен анан каза болуп калган. Башка карындашым болсо 92-жылкы карындашым. Жөн эле эшикке чыгып, башына сук тийгизиптир да. Анан больницага барса, аяктагылар айтышат, бул грипп эчтеке болбойт, сен жата бер, дары ичип кой деп. 3 күндөн кийин реанимацияга түшөт Бишкекке. Эмне болуптур? Себеби эмне? Менингит. Ошо менен каза болгон. Эми булар жакындарыңызды сиз жоготупсуз, бул аябай эле өкүнүчтүү нерсе негизичи. Эмне үчүн бизде идеология каралбайт да, биригип аткандачы? Эми мен эмнени айтып кетсем болот да. Биякта бул биригүүдө мына 11-чи списокто 10 кишинин 7-өсү жаштар. Көбүнчөсү бул мындай өлкөнү өнүгүү жолуна салыш үчүн кандай реформалар жасаш керек деген баарыбыз билип атабыз. Ошол эле социалисттик партия деген менен, бирок баарыбыз эле билебиз, көп бол демократиялык принциптери, либералдык кээ бир принциптери ошолор менен мурунтан бери эле мына ким Өмүрбек Абдрахманов дагы бар болчу, ким Жээнбеков, Равшан Жээнбековдор бар болчу. Алар либералдык принциптер менен ойлоп жүрчү да. Мен моюмча биякта дагы ушундай өлкөнү алдыга түртө турган реформалар жөнүндө ойлонсок, бул сөзсүз түрдө ушундай бизнеске жакшы шарттар түзүп берүү болот. Бул мамлекет аябай тетиги майда чүйдөн жактарга кошулбай, мамлекеттүүлүк аппаратты азайтуу, ушундай нерселер бул биздин программага киргизилет да. Андан тышкары ушу кошулгандын дагы бир шарты, мына жеке мен ушул программага биздин жалпы коалициянын программанын өзөгүн мен сунуштайм да. Биз жаштар сунуштайбыз. Биз азыр ошол боюнча иштеп атабыз, бирок
баары эле мындай бул биз ошол коррупция менен күрөшүү, андан тышкары бул мамлекеттик башкаруу системадагы азыр канча бул аппаратта канча кишилер иштеп атат, ошолорду дагы оптимизация жасап, кээде дублирование болуп калат. Мына бизде экспорт маселеси боюнча Айыл чарба министрлиги экспорт отделин жасап салган бөлүмүн. Минэкономда бар. Агентство по продвижению защиты инвестицийнин ичинде бар. Дагы башка кээ бир министерстволордо бар да. Ошонун баары бири-бирин эле мындай дублировать этип, бири-биринин жумушун жасап эле, анан жоопкерчилик кимде дегенде бири-бирин көрсөтүп башташат да. Биз эмес, булар жасайт. Тиги карасаң, жок, биз эмес, булар жасайт. Жок, булар эмес, тиги таможня буга карайт деп туруп эле бири-бирине ийиле беришет да. Биз жоопкерчилиги мындай чектелген бир конкретно бир киши ушул маселеге жооп берет деп, ар бир нерсенин, ар бир проблеманын фамилиясы, аты бар болуш керек да. Ким ошого жооп берет? Бул киши депчи. Анан ал уже бири-бирин ыргытпагандай кылып, ошол үчүн биз мамлекеттик башкаруу системаны дагы толугу менен реформа жасаш керекпиз. Билим берүү тармакты дагы толугу менен реформа жасаш керекпиз. Биз азыр бүт жанакы эл аралык рейтингтер боюнча мурун алдыда турган өлкө азыр артта калдык. Баарыбыз эле көрүп атабыз. Медицина тармакта дагы толугу реформалар жасап, биякта жанакы частный медициналарды өнүктүрүп, парламентке келсеңиздер, сиздер канчалык деңгээлде оппозиция боло аласыздар да? Бүт мындай өнүккөн өлкөлөрдө электорат, биздин шайлоочулар деп айтып коелу, мына бир эле суроого жооп бериш керек да. Азыркы болуп аткан нерсеге силер ыраазысыңарбы? Ошол силерди мындай азыр болуп аткан ситуация силерге жагып атабы? Эгерде жакса, анда бийликтин партияларына добуш бересиңер. Эгерде жакпайса, анда оппозицияга бериш керек. Оппозициянын арасынан кимге ишенесиңер? Касыл күчтүүрөөк блок болот, касында шанстар бар. Кимиси аягына чейин чыгат, же кимиси жөн эле, мисалы үчүн бийликке жакын эле оппозиция болот. Булар жанакы марионетка катары эле калп эле бирдеме деп сүйлөп коюшат, бирок эч нерсе жасашпайт, колуна келбейт, дух жетпейт, алы жетпейт да. Менин оюмча, биякта биз өзүңөр эле көрүп атасыңар, бул блокто биз жанакы жаш энергия болуп, жаңы саясатчылар катары кирип, эски саясатчыларга ыраазычылыкты билдирип, силер дагы көп нерсе жазадыңар, анын арасында жакшы нерсе жазалды, жаман нерсе да жазалды. Бирок ишенебиз, силердин да ниетиңер убагында жакшы болгон. Силерге ыраазыбыз, эми биздин убакыт келди. Эми биз өзгөрүүлөрдү биз жасайбыз дегендей месседжди биз беребиз. Ошондой эле по факту эле караганда, жанакы биринчи 10 кишинин ичинде ошол депутат болуп ким келсе, 10-дун ичинен 7 жаштар болот да. Бул өзүнчө бир эволюция деп койсок болот, ата мекендин ичинде эволюция. Ушул эволюцияны аткарып аткандарыбыз биз болобуз. Логиканы алганда, мамлекеттик башкаруу системада эң мыктыларынын мыктылары чыгыш керек, туурабы? Анткени булардын чечиминен бул 6 миллион кишинин тагдыры чечилет. А бизде азыр болсо, ким шайлоодо кандай чуркады, ким канча добуш алып келип берди, аякта көп мээкири жок, аякта акча эле керек экен. Мен азыр кичине мындай изилдеп баштадым, кичине кирип баштадым. Аякта башка партиялар же админ ресурстар менен колдонушат экен, же акча таратышат экен. Анан ошондой кишилер айыл өкмөт болуп келсин, аким болуп келишсин, жогорку бийликке келишсин. Алар акчаны таратып, тараткан билишет, анын акчаны жасаган билишет. Алар кандай өзгөрүүлөр кыла алышат? Ушул система менен күрөшүү жеке мен үчүн ушул шайлоодон дагы башталат да. Жеке мен бир дагы сом биз тараткандай болбойбуз. Кантип добуш аласыздар аны? Себеби баары көпчүлүк убакытта акча чечип коет да. Ошондой болуп атат. Эгерде биздин элибиз азыр акчага сатылса, анда эч ким анан наалаган кереги жок. Бизде ушундай жаман болуп атат, тигине болуп атат, ушу эскилер, жеп жутарлар болуп атат депчи. Анда ким күнөөлүү? Ким жоопкерчиликтүү? Ошол шайлоочулар болот. Эгерде чыныгы бир өзгөрүүлөрдү каалайбыз десе, анда бир дагы сом албай,
мындай логиканы күйгүзүп, кичине убакытты бөлүп, репутацияларын изилдеп, ким кандай эмне кылыптыр, мындай критикалык ой жүгүртүүнү дагы күйгүзүп, анткени азыр бизге сөзсүз түрдө кара пиар башталат. Бийлик тараптан бизди өлтүрө жамандайт. Буга даярсыздар да. Болбогон нерсени ойлоп табышат. Мен азыр толук даярмын, анткени мага уже ар кандай кишилер чалып эле, түшүнбөгөн бир нерселерди сурап эле, налоговыйдан деп туруп эле чалып коет. Силер эмне кылып атат? Эмне суроо болуп атат десем, кечирип коесуз, мен адашып алыптырмын дегендей нерселер, мындай жөн эле мындай кичинеден коркутуу нерселер башталып атат да. Анан биз андан коркпойбуз. Анткени мен жеке өзүм үчүн жооп берсем, менде баары таза. Майда чүйдө нерселер болушу мүмкүн, бирок эми ага жоопкерчиликти алганга эми мисалы үчүн машина менен деле айдап барып, кээде көңүлү бурубай штрафка илинип каласың. Ушундай нерселер болушу мүмкүн. Майда чүйдө. Эми ал жеке кандай десем, адамдык фактор деп койсо болот да. Түшүнүктүү. Бирок тетигиндей мен бир дагы сом мисалы үчүн мамлекеттен алган эмесмин. Ар кандай бир мамлекеттик тендерлерге катышкан эмесмин. Эми партияңыздын ичине кайтып келе турган болсок да, Сариф бир радиого берген интервьюсунда биз жаштарды алдыңкы планда болот, биздин партияда жаштар алдыңкы планда, биз артта болобуз да. Бул канчалык деңгээлде мындай ишеничтүү да, себебинде баары булар эски саясатчылар, тажрыйбасы көп. Сиздерге кандай булар колдоо боло алат да? Чындыгында сиздердин артыңыздарда турабы булар? Эми ошондой эле биз мына азыр партияны деле түзүп, жаңы команданы түзүлүп атат, баары иштерди эметип атабыз. Анан биякта бизде мындай жок. Текебаев менен Сариев отуруп алып, баарын чечип койгондой нерсе жок. Бизде биякта жанакы лидерлер биригип атат да. Лидерлер менен ар бир нерселер макулдашып, ошондо гана чечимдер кабыл алынып атат да. Кандай позицияларда, кандай кишилер дагы келет, списокко кимдер келет дегендер, мен эми мага чейин кээ бир нерселер уже такталып калган. Мен аяка азыр мисалы үчүн мындай көп таасирин тие албайм да, анткени аякта мага чейин болду да. Бирок азыр болсо мына көп нерселерди биз биргеликте талкуулап атабыз. Талкуулоо болгондон кийин анан биргеликтөө чечимге келип атабыз. Биякта күч менен эле жок, мен муну чечтим, тигинтим деген нерселер жок. Эми мисалы мондой нерсе да бар да, партиялар жанагындай өзүнүн командасына кошуп атканда артында канча электорат бар, булар сөзсүз түрдө каралат да, ошондой эсептелет. Сиз өзүңүздүн артыңызда канча добуш алып келе алам дейсиз партияңызгачы? Эми мен аны чын айтсам билбейм. Мен саясатчы болгон эмесмин. Даже жаштардын арасында дагы мен мындай байкап атам. Тилек дейт, реалист болбойсуңбу? Мондай добуштарды токко сатып алат. Башкача жол жок дейт. Мен чын айтсам мындай элибизге ишенгим келет да. Элдин пейилине ишенгим келет, ушу пейили бузула элек депчи. Пейили бузулган кишилер сатылсын. Ушул бир айга жеткен акчага сатылышсын, бирок 5 жыл кийин курагандай болот да. Анан ким күнөөлүү деп, анан ошентип бир Facebook'та же башка жактарга бирөөнү жамандаган, алардын укугу жок болот. Моралдык укугу жок болот да. Эгерде өзгөрүүлөрдү каалашса, анда бул прогрессивдүү бир күчтөрдү колдош керек. Анда өздөрү келип ишенбей чыкса, например, бизге ишенбей чыкса, келип бетке бир суроолорун бере алсын. Чукушсун. Көп нерселерди изилдесин. Ошонун негизинде анан жүрөгү менен, башы менен чечим кабыл алышсын. Ошондо гана бизде өнүгүү болот да. Жарандык коомубуз күчтүү болгондо, бизнес классыбыз күчтүү болгондо, орточо классыбыз күчтүү болгондо биз өнүгүү жолуна чыгабыз. Азыр эми шайлоо жакындаган сайын ар кандай топтор, жаңы нерселер пайда болуп атат да, мисалы айтсак чоң казат. Сиздин пикириңизде кандай бул чоң казат? Ошондой эле ал жерде да жаңы жүздөр бар. Сиз эмне үчүн ал жакка кошулбай бул партияда сиз дегенде да, алгач чоң казат жөнүндө пикириңизди айтсаңыз. Чоң казат жөнүндө мен көбүнчө ичиндеги мындай жаш балдарды тааныйм.
Балдар аябай жакшы балдар да. Бирок биз ушу мен өзүмдүн командам менен Чоң Казат менен биз мурун мындай чогуу бир жерде жолугушуп, постоянно жолугушуп, бизде кандай көйгөйлөр бар өлкөбүздө деген нерселерди биз бирге алып жүргөнбүз да, канча айдан беричи. Бирок каяктан биз мондай ажырадык да Чоң Казат менен. Бул үчүн Чоң Казатта жүрмөйсүз сиз? Чоң Казатта эмес, бизде бир платформа деген бир өзүнчө уюм сыяктуу жасаганбыз да. Аякта Чоң Казаттын балдары бар болчу, анан мен реформа деген дагы өзүнчө бир партия катары реакцияны жасап аткан балдар дагы бар болчу. Принципиалдуу бул бир чегибиз бул азыркы кландар менен күрөшүү. Силер азыркы уруулар менен күрөшкөнгө даярсыңарбы дегенде алар жок. Биз эски Акаевдин доорундагы уруулар менен күрөшкөнгө даярбыз дегендей болду да. Азыр ошондой эле болуп атат. Кимди уруп атат? Жумалиевди уруп атат, мурунку тетиги. Азыр алар бийликте эмес. Ошолорду уруп атышат. Бул деген уже мындай актуалдуу маселе эмес. Анткени азыр буларды урганча, булар өтө фокусту эски урууларга эметип, азыркы урдуп аткандан алыксып атат да. Алыксып атат. Фокус болуш керек. Фокус болмоюнча биз ушул бир күрөшүүдөн жеңүүчү болуп чыкпайбыз. Ооба, эгерде чугуп чыкса, бизде билбейм, кыргыз жарандардын арасында мындай идеальный кишилер жок деп деле айтсак болот да. Ар бири мына жөн эле ачык эле ушул көрүүчүлөрдөн деле сураса, кимиси айта алат, мен бир дагы жолу өмүрүмдө гаишниктерге штрафты төлөбөй взятка берген эмесмин деп айтпайт. Кимиси айтат, мен балдарым садикке барганда мен бир кошумча акчаны берип өткөзгөн эмесмин деп айтат. Баары эле ушул идеологияга, коррупция деген идеологияга баш ийип калган көбүнчөсү. Ошону сындырыш үчүн биз бир гана мындай фокус алып, азыркы ушул проблеманын өзөгүн табып, өзөгүн жоготуш керекпиз да. Эски бир эмелерди издей берсек, ага да жетет, эмечи. Бирок биякта эми аларды башка ага чейинкилер бар дейсиз. Ага чейинки азыркы учурда мына азыр ким кан соруп атат? Ким? Азыр баарыбыз эле билгендей Матраимовдун кланы кан соруп атат. Мына швейниктер менен сүйлөштүм, тийгүүчү тармакта иштеп аткандар менен. Алар айтып атат, чет өлкөдөн, ошол эле Кытайдан жалгыз гана Абусахи компания фурнитураларды же башка нерселерди ташыгандай азыр ошолорго эле мүмкүнчүлүк берилип атат. Өзгөчө бул мындай кандай десем, уникалдуу бир укук берип койгон да. Ким берип атат ошолорду? Эмнеге Матраимовго байланышкан компания азыр ошолор гана Кытайдан жүктөрдү ташып атышат? Эмнеге? Эми азыр айтыш мүмкүн, жок андай эмес депчи. Бирок мен реалдуу секторду билем. Реалдуу сектордо иштеп аткан кишилер менен иштешип атам. Алар айтып атышат, башка компаниялар дагы ташыса, баасы төмөнүрөөк болмок. Баасы төмөн болсо, өздүк баасы дагы төмөнүрөөк болмок. Демек, алар сыртка чыгарганда экспортто конкуренциядан дагы күчтүүрөөк болмок. Контрабанда маселеси, жалпы ушул чек ара маселеси, бул аябай маанилүү маселе. Бул биз Кыргызстан кичинекей өлкө, бир нерсе жасаш үчүн биз сөзсүз түрдө соода тармак менен дагы иштеш керекпиз. Башка жактан бир нерсе келет, аны кайра өндүрүп бирдеме кылып кайра бир жакка сатыш керек. Граница деген дайыма жакшы болуш керек да. Эмне үчүн азыр казактар дагы эле жаап атат границаны? Бул эмне биздин өлкөгө, именно өлкөбүзгө каршы иштеп атабы? Эмне үчүн ошол биздин өлкөбүзгө каршы иштеп атат? Анткени алар деле түшүнүп атат. Биякта силерде урууларыңар Матраимовго окшогондор ошо схемаларды түзүп алып туруп, көп нерселерден аларда да казактарда өзүнүн Матраимовго окшогондор бар да. Анын баарын түшүнүп атабыз. Бирок беспредел ушундай болуп атканда, тиякта дагы алар айтып атат, токтоткула. Кичине тартипке алып келгула депчи. Аларда беспредел болуп атат, бирок тартип менен да. Бизде болсо таптакыр эле бийликти президент башкара албай,
башка кишилер башкара тургандай болуп атат да. Антпесе эмне үчүн президентибиз ошого реакция болбой атат? Ноябрда митинг жасадык, декабрда тети, чилдеде суукта карабай чыкканбыз. Айттык, ай, өзгөртпөйсүңөрбү? Мындай кичине реалдуу бир факттар бар. Мына кантип ушул мамлекетте иштеп аткан киши Дубайда үйлөрдү алып жүрөт. Миллиондогон акчаларга. Башка жактарда ал документтери бар. Азаттык дагы аны көрсөтүп атат. Монтип баарын жазып туруп, мына сага факт десе дагы ага ишенбей атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн мына бирөө жанакы Сыдыманга окшогон бала бир сөздү интернеттен алып айтып койсо, аны 6 жылга кесип атат. Эмне үчүн миллион деген доллар, миллиард деген долларды урдуп аткан азыркы урууларды алы жетпей атат. Буякта биз жалпы жарандык коом биздин бийликке азыр мындай түрткү кылбайынча ай тандагыла. Же силер мындай өлкөнү жакшы бир нукка салгандай, реформалар нугуна салгандай жолго киргизесиңер, же бизди феодализмге киргизгендей бир жолду тандайсыңар. Ушул урууларга салып берип атасыңар. Жалпы элди. Ошол үчүн ушундай бир давление жасаш үчүн, кичине кызымдарды жасаш үчүн бул күчтүү оппозиционный блок түзүлүш керек. Ушул оппозициянын колдоочулары дагы көбөйүш керек. Эгерде ушул шайлоодо элибиз жок дегенде билбейм, мындай элестеткиле, жарым ушундай тетиге акчага сатылбай, административдик ресурска колдонуп, кысымдарга, чорныйлар, ар кандай криминалдар коркутуп, үркүткөнгө карабай, жок дегенде 50% элибиз бизди колдоп кетсе, бул революция болот да. Бул эме эмес, бул тетиги талага эмеге аянтка чыгып туруп күч менен эметкенде революция болбойт. Бул чыныгы ошондо гана революция болот да. Бизде ошол эки жолу революция деп атабыз, бирок ал жөн эле революция шанс берип атты, бирок аны туура бир нукка сала албай калдык да. Баарычы ошол бийликке келген кишилер. Кайра эле эски система иштеп кетип атты да. Ошондой эле. Биз буякта принципиалдуу эски система менен күрөшүн башташ керекпиз. Сиздердин командаңыздарда мен билгенден Элдар Абакиров да бар. Бирок өзгөчө ал киши ошол система менен күрөшүү үчүн атайын программа жазды да. Мен ушундай деп маалыматым бар. Бул система сиздер келсеңиздер иштете аласыздарбы? Анын түзгөн системасын. Себеби анын системасы барып ошол таможнядагы коррупцияны жок кылат. Көп нерседе автоматташтыруу системасы каралган. Сөзсүз түрдө. Эми уруулар, мындай криминал эмнеден коркот? Алар мондай бир жарыктан коркот да. Жарык болуп турса, баары жазылып турса, баары мындай камералар менен жана автоматизация болуп турса, уурдаганга шанс азаят да. Анда дагы ойлоп табышат бир нерселерди. Бирок ошол үчүн дайыма бир аудиттерди жасап, профессионалдарды алып келип, дайыма текшерип, аларга да жакшы төлөп туруш керек. Мамлекеттик башкаруу системада дагы биздин кызматкерлерге дагы ондай 5000 сом, 7000 сом, 10000 сом деген мындай күлтүрө турган акчаларды бербеш керек. Алар дагы чоң бир айлыктарды алыш керек. Бирок ал качан мүмкүн болот? Качан гана бюджетте оптимизация жасап, кээде мен мындай практиканы дагы өткөм МИДтечи, эме тышкы иштер министрлигинде. Кызыктуу нерселер көрчүм да. 4-5 киши отурса, ошонун бирөөсү иштейт. Калганы жөн эле компьютер менен карта ойнойт, же дагы бирдеме алат, же кичине иштеп коет, бирок мындай 90% убакыты жөн эле кете берет да. Бирөөсү болсо ушунун баарын көтөрөт. Ошол төртөнү бошотуп, бирөөсүнө айлыкты, ошо тигилердин айлыгын эле берип кой. Ал деген мотивация менен иштейт. Ал керек болсо дагы жаңы бир өзүнө бир компьютер же бир нерсени алып, дагы аны батыраак, жеңилирээк жасаганга түрткү болот. Мындай кээде 10 киши, 20 киши жаза албай аткан нерсени бир профессионал жеңил эле жасап коет. Жакшы дагы, арзаныраак дагы, мындай анан сапаттуу болуп, кийин кылымдар менен тургандай кылып жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар да.
Ошол үчүн бизде жакшы сөзүбүз бар эле го. Чымчык сойсо да казапчык сойсун дегенде болуп, биз дагы ошол ар бир тармакка ошондой өзүнүн казапчыларын алып келиш керекпиз. Ошондо жалпы элдин турмушу оңолот. Ошондо биз сүйлөшүп аткан бул мыйзамдар, эрежелер. Мыйзам деген эмне? Бул эреже. Биз бири-бирибиз менен коом сүйлөшүп атабыз. Ушундай эрежелерди сактайлы дегенде ошондо алар эч бир сатылбайт. Анткени айлыктары жакшы болот. Аны айтышат. Всё. Сен муну бир эрежени буздуңбу? Биз сүйлөшүүбүз боюнча сен рейтингиң түшөт, мисалы үчүн. Кийин сенин кээ бир нерсеге укугуң азайып калат деп, андан тышкары бир штрафты төлөш керек деп туруп, анын баарын эгер сакталса, мыйзамдар иштесе, ошондо гана биз бир туруктуу өнүгүүнүн жолуна чыга алсак болот. Эгерде бирөөлөр бузса, алар бийликке жакпаса, аларды отургузуп салса, бирөөлөр аябай чоң кылмыштар жасап, кишилерди өлтүргөнгө чейин барып аткандарды эч нерсе кылып албайса, бул калыссыз бир коомго айланып баратабыз. Калыстык жок жерде эч качан өнүгүү болбойт да. Жанар Акаевдин моундай сөзү болду. Биз келсек кустурабыз депчи. Мындай укканда жакшы сөз эмес, бирок кустуруу дегенчи. Бирок сиздер кантип кустурасыздар да? Азыр макул чоң канат эскилерди кустуруу да, сиздер болсо жаңы деп атпайсызбы? Жаңыларды сиздер кантип кустура аласыздар? Эми мындай да, бул эми менин кайра эле бир жеке позициям да. Биз мындай деш керекпиз. Бул бийликке келдик, ушул учурдан баштап бүт эрежелерибиз, бул сүйлөшүп аткандарыбыз иштеп баштайт депчи. Эгерде бирөөңөр илинсеңер, анда тарынбагыла. Эскилердин баарын дагы чыгарабыз деген болчу. Азыркы учурда ошондой бир жолду эметпесек, Грузияда дагы ошондой кылган да. Ал дагы айтыптыр. Ушул мөөнөттөн баштап мыйзамдар катуу иштейт. Мурунку контрабандисттер бирөө айтып берди, толтура схемаларды ойлоп тапкан биздин контрабандисттерге үйрөтө турган кишилер мындай бир заматта бир жолу башка катуу тийгенде, ошо бирөөлөрүн ошол башка контрабандисттерди катуу жанакынтип бүт мүлктөрүнүн бээрин алып, катуу бир күрөштү башталганда, калгандар жүрөгү түшүп калышыптыр да. Канча деген 10 жылдардан бери авторитет боло турган кишилер ошол мыйзамдарды, бул Саакашвили эмне кылып алмак эле. Мен биякта аргас жактарда кишилерим бар. Мен мыйзаммын деген кишилер аларды бир заматта мындай өзүнүн ордуна алып келип койгондо, тетиги бүт чогултулган майын барын сыгып алганда, ошондо мыйзам иштеп баштаган да. Биякта дагы биз айтабыз. Ушул мөөнөттөн баштап мыйзамдар катуу иштейт. Сөзсүз түрдө ошого да ишенбеген уруулар болот. Алар өзүнүн аракеттерин жасашат. Алар менен биз принципиалдуу аягына чейин мындай күрөшүүнү башташ керекпиз. Аны ишине чыгарабыз да. Сиздин азыр алтооңуздар бириктиңиздер. Ошол лидерлер тууралуу мүнөздөмө берип кетсеңиз да, алгач өзүңүз жөнүндө мүнөздөмө берсеңиз. Мен эми билбейм, эң негизги мындай артыкчылыгым менимче бул принципиалдуулук. Канча муун менен бизге келип аткан биздин мындай желегибиз да. Бул принципиалдуулук. Эң негизги девизтерим бул жанакы асыл ой, ак сөз, адал иш да. Өмүрбек Текебаев боюнча кандай мүнөздөмө бересиз? Өмүрбек Текебаев боюнча бул эң мыкты Кыргызстандагы азыркы саясатчы деп айтсам болот. Аны баарыбыз жактырсак да, жактырбаган кишилер дагы аны ошондой мындай сөзгө кошулушат да. Темир Сариев боюнча? Темир байке жөнүндө көп мындай сөзүнө турган киши катары мындай билдим да. Эгерде сөзүн айтса, ошону жасайт экен. Жанар Акаев? Жанар Акаев перспективасы аябай чоң.
келечектеги мындай күчтүү бир дагы азыр деле мыкты саясатчы, бирок андан да күчтүү саясатчыга айланышы мүмкүн. Рыскелди Момбек. Рыскелди байке болсо эми элдин жакшы көргөн бир саясатчы катары болуп калды. Ал тиги илгери мындай куйручукка окшогон мындай бир кишилер бар эмес беле, ошол чукулап айтып тийишип бийликечи ошондой иши катары болот да. Мүмкүн мен ойлоп атам, андан дагы күчтүүрөөк, андан дагы мындай курч бир маселелерди көтөргөнгө Рыскелди байкенин алы жетет. Азамат Темиркулов. Ал киши ушул Кыргызстанга дагы только жакшылыктарды каалайт. Ушул экология жагын өзгөчө көңүл бурат. Ал Мурас деген өзүнчө бир концепцияны жазып чыккан убагында. Биз Кыргызстандын табиятын сактап, бул биздин эң негизги байлыгыбыз дегендей уран менен чыгып атат да. Мен ошого толугу менен кошулам.